Ыр-Майрам Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкка Баткен аймагынан алгачкылардан болуп татыктуу болгон туңгуч лауреаты Акын Курбаналы Сабыровдун туулган күнүнө карата уюштурулду. Калемгерлер жыл сайын күтүп самаган поэзия күнүнүн 30 жылдыгы бул иретте зор салтанат менен белгиленди. Лейлек райондук маданият үйүндө өткөрүлгөн кечеге маданият өкүлдөрүнүн сырткары жергиликтүү жетекчилер да катышып, интеграция заманында технологиялар өнүккөн мезгилде бул иш-чаранын мааниси жогору экендигин белгилешти. Бұл майрам чындыгында колунда калем сабы койгоңдоп, бир адамдын ички сезимини, ички дүйнөсүн козгой турган адамдардын майрамы. Бул сиздер менен биздин майрамыбыз. Албетте, азыркы интеграция заманында, азыркы технологиялардын жетишкен заманында ар ким эле мындай маани бере бербейт. Жылын 17 апрелде акындар өтө заргып күтүшөт. Курбаналы Сабыровдун туулган күнүндө өтүлүп жаткан Лейлек поэзиясы кечеси 30 жылдан бери өтүлөт. Мен ушул поэзия кечесине 25 жылдан бери катышам десем жаңылышпаймын. Бул поэзия кечесини мага окшогон Лейлек акындары ушунчалык чыдамсыздык менен күтүшөт да. 70 жаштан баштап 70 жашка чейин акындар ырларын жазып келишет бул поэзия кечесине. Курбан Сабыровдун бул Лейлек поэзиясы кечеси бизге бул Козу Баглан дарыясы кандай суу берсе, бизге ошондой дем берет, ыр берет. Мындан 30 жыл мурда бир катар Кыргызстанга белгилүү акын жазуучулардын катышуусунда адабий ыр-майрам белгиленип баштаган. Узак убакытка созулган пандемиядан кийин таланттарды топтогон кече акындардын эле эмес, обончу аткаруучулардын катышуусу менен да шаңга бөлөндү. Курбаналы аганын 49 жылдыгында биз Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев, Түменбай Байзаков, Серкул Тургунбаев кыргыз эл акындары, Анатай Өмүрканов, Орозбай Көчкөнов, Эгемберди Эрматов, Маркабай Аматов, ол акын жазуучубуз келип, ушул ыр-майрамды баштап берген эле. Акын Курбаналы Сабыровдун Козу Баглан, Нурбулак, Өрүкзар, Лирика, Керез деген ырлар жыйнактары окурмандардын кызыгуусун арттырып, жаш ыр-жандуу инсандарды шыктандырып келет. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө ыр-майрамга келген жаш таланттарга атайын сыйлыктар тапшырылды. Козу Баглан дарыясынын жегинде Курбаналы ырлар жазган кезинде ушундай бир үзгүлтүксүз өткөрүп, буягы Тажикстан, Бишкектен, Оштон, түрдүү жактардан, районубуздун түрдүү айыл абалардан өт акындар келип, Сүлүктүү шаарынан жылга бу жерде кечке ыр-майрам болуп, ушундай бир жакшынакай жөнөлгөнү өткөрүп аткан эли журтубузга, ушуну уюштуруп аткан Абдулат Алиевичке жана бүткүл келген акын жазуучуларга мен чоң рахматымды айтамын. Ыр-майрамды өткөрүү азыркы ааламдашуу заманында унутта калып бара жаткан поэзия дүйнөсүнө жаштарды тартууга болгон аракет экени талашсыз. Салттуу поэзия кечесиндеги акындардын ырлары жаңырган обондор жүрөктөрдү жылытып, жаркын маанай тартуулаганы менен эсте калды. Каныша Яшымова, Бакытбек Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.